Саламатсыңарбы балдар? Силер менен мен Нарын районунун Актан Тыныбек атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Жаныш кызы Гүлжамал. 6-класс кыргыз адабияты. Жаратылыштагы сүт эмүүчүлөргө кирүүчү, өтө амалдуу жана акылдуу жырткыч. Жаныбарлардын арасынан жападан жалгыз өч алганды билген айбан. Ал өзүнө аңчылар келатканын тез сезет да, бул жерден көп убакытка башка жакка ууп кетет. Ошондуктан кээде аларды жөн эле чочутуп коюу жетиштүү. Балдарын ийинде чоңойтушат. Эң тажрыйбалуу из кубарлар да анын ийинин оңой менен таба алышпайт. Эгер коркунучту сезип калышса, балдарын башка жерге тиштеп ташып бекем катат. Балдар, кайсы жаныбар жөнүндө сөз болуп жатат? Туура балдар. Бул карышкыр. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк серек аңгемеси. Карышкыр жана анын бөлтүрүктөрүнүн жашоосу тууралуу сүрөттөлгөн. Сабагыбыздын максаты Көк серек аңгемеси тууралуу маалымат алып, чыгармадан жапайы жырткычтын, башкача айтканда карышкырдын кыял жоругу, бөлтүрүктөрүнө болгон мамилеси, иш-аракетин көрөсүңөр. Чыгарманын темасы менен идеясын аныктап, талдайсыңар. Карышкырлар адам сыяктуу эле жашоо тиричилик үчүн күрөшөөрүн, алар дагы жаратылыштын бир мүчөсү катары өз тукумун сактоого аракеттенишээрин, бирок кандай болсо да бөрүлүк заңын сакташаарына ынанасыңар. Берилген суроолор жана тапшырмалар боюнча өз алдынча иштейсиңер. Кошумча маалыматтар менен таанышасыңар. Чыгарма менен толук таанышып бүткөндөн кийин төмөндөгүдөй суроолор жана тапшырмалар менен иштешибиз керек. Ал 6 кадамдан турат. Биринчи кадам бул билүү. Көк канчык эмнеге өкүндү? Эмне үчүн ыйлады? Бөрүлөр байдөбөттү эмне кылышты? Экинчи кадамда түшүнүүбүз керек. Мергенчи эмне үчүн көк канчыкты атпай койду? Көк канчык кандай түш көрдү? Үчүнчү кадамда талдоо жүргүзөбүз. Кандай ойлойсуңар? Жазуучу кандай ойду айткысы келген? Төртүнчү кадамда жыйынтыктайбыз. Карышкырлардын жашоосу менен адамдын жашоосун кантип салыштырууга болот? Бешинчи кадам. Окуган чыгармабызды колдонобуз. Биринчи, көк канчыктын ар бир баласын сүрөттөп бергиле. Экинчиден, аңгеменин мазмунуна ылайык сүрөт тарткыла. Балдар, дагы кандай ойлойсуңар? Колдонуунун дагы кандай түрлөрүн пайдалансак болот? Алтынчы кадам. Окуган чыгармабызга карата айрым жерлерде өзүбүздүн баабызды беребиз. Мисалы, бөрүлөр кынжыгыйды эмне үчүн талап жеп койду? Окуучулар, карышкыр тууралуу дагы кошумча маалымат берүүнү туура көрдүм. Карышкырлар токой санитарлары деп аталышат. Себеби алар токойдо кесел болуп калган жаныбарларды жеп, аларды тазалап турушат. Ошондуктан алар токой санитарлары. 5 карышкыр 150 койду жөн гана өлтүрүп кетүүсү мүмкүн. Балдар, силер турмушта көп эле угуп жүрөсүңөр. Бир короо койду карышкыр жеп кетиптир, жара тартып кетиптир деген сыяктуу маалыматтарды. Карышкырлардын мээси иттердин мээсине караганда 30% жакшы иштейт. Карышкырлар көп нерсени эсинде сактап калышат. Байыркы мезгилдерде индеецтер карышкырларды эч качан өлтүргөн эмес. Себеби аларда бир күн келип карышкыр албетте өч алып кетет деген түшүнүк болгон. Карышкырлардын үйүр башчысы ар дайым үйүрдүн алдында куйругун көтөрүп жүрөт. Алардын мыйзамында үйүр башчысы күчтүү жана чоң болуусу маанилүү эмес. Алар үчүн акылдуу жана күчтүү мүнөзгө ээ болгон карышкырлар гана үйүр башчысы болууга татыктуу.
Карышкырлар эч качан сасыган эт менен тамактанышпайт. Карышкырлар өздөрүнүн үй бүлөсүнө аябагандай камкор болушуп, алардын түгөлөрүн бир гана өлүм экиге бөлүүсү мүмкүн. Карышкырлар 2 айда балалайт. Карышкырлар өз олжосунун жытын 1,5 километрден сезүүлөрү мүмкүн. Эми балдар, үй тапшырмасын алагыла. Адам менен карышкырдын өз баласына болгон мамилеси деген темада эссе жазууңар керек.